Оштон ақ тілектен үй таптым сіздерге. Туғандар сатылат шашылыш түрді. Ош шары ақ тілек кичи району 18-ci көчө 6-8-ci үйлер. Жери 2 чек екен, аябай кенен 6 сотықтан 12 сотық, андан дағы фактически көбірек, чоңырақ та. Бұл жағы мына Ош Ноқат жолу, Жоло Мамытов атындағы аллеяның тушынан eski базарчиктин жанынан бери бурулуп киресиздер. Наркы бетте садик бар, аптекалар бар. Бұл жағы аллея. Береннен бираз жогоракта да, кайрымага жакын. Ошол жерден бери 200 метр киргенде мына сол тараптагы үй. Бұл жағы ошо биринчи көчө жактан келет негизи. Шаардык оорукана жактан, мектеп, бала бакча, мечит жактан келет да. Көчөсү асфальт, газ, суу, свет, канализация бүт бардыгы центральный. Мына көрүп турасыздар, үй 2 кабат, астыңкы подвалы менен 3 уровень курулган. Үй дагы мына жанагы ак силикатный кирпич менен курулган. Айланасын тоскон дуалдардагы бүт ак силикатный кирпичтер. Бул жагы эми чек арасы наркы кошунанын 4-cü үйдүн арткы дуалына чейин барып такалат. Жүрүңүздөр. Үйдүн баасы $450.000 кеми бар. Албетте түшүп берет. Бул жерде бизнес кылганга аябай жакшы. Бала бакча кылып, менчик мектеп кылып, медициналык клиника кылып иштеткенге, жанагы кээ-бир эл аралык компанияларга, же болбосо ушу чоң компанияларга бул жерди ижарага берип койсо да болот. Каласа жашаганга, каласага офис кылып иштеткенге. Азыр үйдү бир катар кирип көрүп чыгабыз. Ага чейин мына айланасын көрүңүздөр. Мына киргенде туугандар, бул жер унаа коюучу жай, кенен 5-6 унаа батат. Бул жакта кошумча курулуштары бар. Ал эми бул жагы болсо бүт бак. Бакта гилас, алма, кокон гилас, алча, малина, кулпунай, гүл, бүт бардыгы бар. Мына үйдүн алды мына жүзүм болгон. Келиңиздер. Мына жакка өтүңүздөрчү. Временка жакка өтүп, бул жагында көрсөтүп коеюн сиздерге. Эми бардык бөлмөгө кирбей эле коеюн. Бирок аралап сиздерге көрсөтүп коеюн, Мынанда болсо көрдүңүздөр, бүт ушу полукарлик көчөттөр отургузулган. Шабдалы бар, алмурут бар, жана башка. Бул жагы нар жак чекеден башталат. Отункана, тооккана, көмүркана, ана бул жагы кладовкасы бар. Бул жагы болсо мына тапчандуу бир бөлмөсү бар. Бул жагында. Тапчандуу. Летний кухня, бул жакта мына очокканасы бар. Төрүндө дагы бир комнатасы бар. Газ, суу, свет, канализация бардыгы кирген да. Мына жагында дагы бир кладовкасы бар. Нарагы баня, бул жер болсо мына открытый тапчан жайы. Бүт бардыгы капитальный, жакшы план менен курулган да. Үйгө дагы кирели. Үй мына чоң үй. Көрдүңүздөр, 2-ci кабатында да, үстүнкү 3-cü кабатында да балкону бар да. Үйгө кирип бир катар көрүп чыгалы. Келиңиздер. Бисмилла деп азыр үйгө кирели дагы көрүп чыгалы. $450.000 сатууга коюп атат. Келиңиздер. Бисмилла. Бул жерге киргенде прихожка, бут кийимди ушул жерге чечебиз. Анан бияка киребиз. Бул коридору. Бер жака кире бериңиздер. Бул жер коридор. Бул жака мына бир баш бакканда бул жагы кухня. Бүт сантехника каражаттары коюлган, бардык коммуникациялар киргизилген. Бул жакта болсо мына холл. Киргенде эле бир холл көрүп турасыздар. Андан бери кире турган болсок, мына жакта бир спальный бар. Бул 1-ci кабаттагы спальный. Көрүп турасыздар. Бүт дуалдар обой болгон, потолоктор мынандай жасалган, жарыктары коюлган, бардык бөлмөлөрдүн полу жыгач, терезелери пластикке которулган. Андан бери жүрө турган болсоңуздар, мына жакта бир залы бар. Чоң бөлмө мына. Бул зал кенен, бүт столдары, дивандары коюлган. Көчө жакта 2 терезеси бар. Отопление бар мына чугунный батареялары менен. Бул эми зал. Мунун да мына потологу натяжной менен, гипсокартон менен бүт бардыгы жасалып, люстралар илинген. Мына жагы бүт сплошной мебель. 2-ci, 3-cü кабаттарына да чыгып көрөлү. Ал эми үйдүн асты бүт эле подвал экен да. Келиңиздер. Бул жакта кээ бир жерлеринде лампочкалары жанбай калыптыр. Ошондой болсо дагы 2-ci кабатка чыгып көрсөтө берели сиздерге. Эми бала бакча кылып иштетсе болот экен, менчик мектеп кылып, медициналык борбор кылып иштетсе болот экен да. Тепкичтен чыгып эле сразу бияка киребиз. Азыр 1-ci кабаттагы чоң залдын үстү ошондой эле зал экен. 2-ci кабаттагы зал да. Мында да мына стенкалары, стол стулдары бардыгы бар. 1-ci кабаттагыдай эле. Ал эми мына төрүндө болсо битте спальный бар экен мына. Бул спальныйды да пайдалансаңыздар болот. Астындагы эле спальныйдын үстү болуп калат да бул жерчи. Отопление бар. Полу бардыгы мына жыгач. Келиңиздер, кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Мына жакта дагы 2 бөлмөсү бар мына.
Бул жакка киргенде бир рабочий кабинет, мына жагы спальня экен. Уктоочу бөлмө туугандар. Киргенде эле уктоочу бөлмө. Эми бери чыгыңыздар. Мына жакта дагы кошумча бөлмө санузелдери бар. Аларды дагы көрүп коелу. Мына бул жерге киргенде мына жакта бир бөлмөсү бар. Ал бөлмөнүн төрдөгү эшигинен нар жакка балконго, андан нары ачык балконго чыгып кетет экен. Ал жакта 2 балкон бар. Бул жактары мына санузелдери. Мына көрүп койсоңуздар болот. Бул ажаткана, бул болсо ваннасы мына. Жуунуучу бөлмө. Бүт бардыгы шарты менен. Арестондор коюлган, пол дуал, бүт бардыгы кафе. Форточкалары бар. Бүт ысык суу, муздак суу бардыгы уюштурулган да. Ал эми 3-чү кабаты бар экен, 3-чү кабатына дагы чыгып түшөлү эле. Мына бул жерден сразу 3-чү кабатка чыгасыз. 3-чү кабаты дагы өзгөчө кызык экен да. Келиңиздер эле, бисмилла. 3-чү кабатка чыгайлы. Мына. Эгер бала бакча кыла турган болсоңуздар, 3-чү кабаты дагы сонун иштейт да. Балдарды ойнотуп коесуздар ушул жакка алып чыгыпчы. Көрдүңүздөрбү? 4 тарабында тең терезеси бар экен. Чоң кенен туугандар. Жана отоплениянын моорусу ушул жактан чыгып кетет экен да. Биягында терезе. Түндүк тарабы дагы терезе. Батыш тарабы дагы терезе. Түштүк тарабы дагы терезе. Бүт полуна ОСБ кагылып, сырдалып, потолоктору жасалган, бардыгы лакталган. Жүрүңүздөр эми. Түшөлү ылдыйга. Кошумча ошо курулуштарын дагы бир катар көрүп кое берели, Эми 450 000 долларга сатууга коюп атат да. Эми ачыгын айтканда, мен азыр келип көргөндө үйдүн баасын 500 000 доллар деди. Анан мен бир аз тартыштым, чынын айтайын. Арзандатын, кичине түшүп бериң, ана мына деп атып, 450 000 баасыны койдук. Анан ошондон эми 450 деп коёбур, калганын эми өзү сүйлөшүп алабыз. Сурайт да баары, кемин сурайт да деди. Ооба деп, макул деп, анан ошону менен койдук да туугандар. Түшүндүңүздөр, Жүрүңүздөр эми. Сыртка чыгып, тиги кошумча курулуштарыны бир катар көрүп коелу. Бияка жүрүңүздөр. Биякта дагы бир 4 комната бар экен. Мына бери келиңиздер. Мына жакта дагы кошумча каналар бар. Бүт ушу кошумча временка курулган да. Мына жакта 2 комната кладовкасы бар экен. Мына киргенде бир комната, нарака төргө дагы бир комнатага кладовкага кирип кетет экен. Бул жагы эми майда чүйдө сактайсыздар да. Ал эми бул жакка киргенде залы бар, мейманкана. Мына киргенде эле мейманкананын прикошкасы, ал эми мына мейманкананы караңыздар. Узун, чоң, кенен, чоң зал, Көрдүңүздөр, нак конок бөлмөсү да, тойкана. Бул потолокторунун жасалгандарын караңыздар. Дагы эле бул авторитеттен түшө элек да, могу потолокторчу. Бул дуалдардагы дизайндар убагында өтө мода болгон да. Азыр эми мындай жасатпай койбоду, неоклассикага өтүп кеттик туурабы? Эми бул жакка келиңиздер. Мына жакта дагы 2 бөлмөсү бар. Мына жерге дагы күлпүл майда чүйдө эгип койсо болот. Бери келе бериңиздер. Мына жерде 2 бөлмө бар. Мына киргенде бир бөлмө, мына бөлмөнүн асты полный паркет экен. Дуалдар обой болуп тур. Бул эми временка да. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар экен. Спальный бөлмө. Андан биякта дагы бир бөлмөсү бар. Аны да көрүп кое бериңиздер. Мына. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Бул дагы спальный бөлмө ушу. Временка. Аябай бөлмөлөрү көп да. Бүт ошо бала бакча кылып иштеткенге, медициналык борбор кылып иштеткенге, ишарага берип койгонго, азыр эл аралык компаниялар да көп. Негизи могу Кытай компаниялары бар, жол салып аткан, заводдорду куруп аткан компаниялар бар, Ошолорго, балким элчиликтерге, офиске берип койсо, жашаганга ошолорго берип койсо, аябай сонун болот ижарага элечи. Анан өзүңүздөр ушу мектеп кылып иштеткенге, менчик мектеп, бала бакча кылып иштеткенге өзүңүздөргө болот да. Анан чоңураак дагы бир бул үйгө жанаша чоңураак үй курабыз десеңиздер, мына. Төрдөгү курулуштарды бузуп саласыздар да, мына жерге нормальный курулуш кылып койсо болот. Же болбосочу, ушу 12 соток жергечи клубный дом салсаңыздар болот. Бир канча бир 10 квартира салсаңыздар болот да могу жергечи. Эми вариант көп. Актилек Кичи району 18-көчө, мектеп, бала бакча, мечит, биягы парк, аллея, ош оокат жолу, аптека, базарчик, маркет бүт бардыгына жакын. Ал эми маршрутта маселе болбойт. Чыксаңыздар эле мына жерде остановка бар. Ошол жерден нары бери бала чака ошо автобус менен деле каттай берет. Шашылыш түрдө сатылат. Биякта подвалы бар, көрсөтүп коём, жүрүңүздөр. Подвалга түшөлү. Биякта подвалы бар экен.
Подвалда үйдүн асты бүт эле подвал экен. Киргенде эле могу жерде от жагыла турган печкасы, нары жагы бүт подвал. Ошо нары кирип кете берет экен да ичинечи. Бирок үйдү өтө пышык курган экен. Үйдүн сөөгү күчтүү экен, сөөгү. Анда жыйынтыктайлы, видеого лайк басып, комментарий жазып, видеону бөлүшүп коюңуздар. Үй издегендерге ушул үй жаккан эле болсо, анда сүйлөшүп алса болот. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.